Бир бол партиясы менен биргеликте мына парламенттик шайлоого баратабыз. Биринчиден бул жерде биздин партиябыздын бул жердеги программасы бул баардык тармактарды кармайт, камтыйт. Анын ичинде ушул эле айыл чарбасы, элинин жашоосу жана келечеги деген ушу багытта Кудай буйрса биргеликте иштешип, ушу өлкөбүздүн келечеги үчүн биргеликте кадамдар жасайлы деп турабыз. Ал эми кайсы багытта десем, мисалы Кыргызстандын элинин ушу 60% элет жергесинде. Ошол эле маалда ал элет жергесин биз эң мындай приоритеттүү багытка коюп атабыз. Ошол эле маалда агрардык өлкөбүз, ал багыттагы приоритеттүү биздин бир багыттарыбыздын бири болуп эсептелинет. Андан тышкары Бир бол партиясы бул жаңы курам менен баратабыз. Жаңы курам менен Кудай буйрса чоң жылыштар жасайбыз го деген үмүттөбүз. Биз кандай багытты кабыл алсак, ошо элет жергеси локомотив боло алат деген суроого биз заманбап технологияларды колдонсок, айыл чарбасына, ушу мал чарбачылыгында мисалы ушу породаларга өтсөк, ал эми ушу жер жемиштерди өстүрүүдө сандан сапатка өтсөк, жер жемиштерди өстүрүүдө дагы бир кайсы бир түрлүү сортторду ушу биз өзүбүздүн дыйкандарга түшүндүрүп, ушул багытта жакшы иштерди жүргүзүшүбүз керек да. Ошол эле маалда жанакы льготный кредиттер бар. Ошолор дагы дыйкандарга мындай өз маалында тийиш керек биринчиден. Анан ошол эле маалда аларга керектүү өлчөмдө тийиш керек да. Мисалы күн баарыбызга бирдей тийип аткандай эле кредит дагы дыйкандарга бирдей өлчөмдө тийиш керек. Жана мисалы бирөөсү 5 миллион алып, анан бирөөсү 100 миң сом алса, албетте дыйкандарга мындай жеңилдетилген кредиттер жардамын тийгизе албай калат да. Ошондуктан ошо өлчөмдөр багытында дагы бирдей шарт түзүшүбүз керек да.